Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары талкуусу Жогорку Кеңештеги партия лидерлери менен маектешүүнү улантмакчыбыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу Республика саясий партиясынын төрагасы Мирлан Женчороев. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Мына парламентке Республика Ата Журт партиясы катары келдиңиздер. 5 жыл ичинде башкаларга жардам бергенди кой, өзүңүздөр Ата Журтсуз республика болуп калдыңыздар. Себеби эмнеде? Аталышы жана Республика Ата Журт түзүлгөн баарына маалым. Бул эки саясий партия Жогорку Кеңештин шайлоонасында бир кошулуп уюм түзгөн. Бирок тең төрагалардын бири 2016 жылы массалык маалымат каражаттарга жарыя кылгандай, 2020 жылы шайлоолорго Республика партиясы өзүнчө, Ата Журт партиясы өзүнчө камданат деп туруп, ушуну жарыя болгон. Бирок ошого карабастан мына иштеп атат да, азыркы Жогорку Кеңеште сиздер бардыңыздар, барсыздар. Фракция лидери Жыргалбек Турускулов, партия лидери сиз. Ушул кандай иштейт экен? Биринчиден, мен шайланганым бул Республика партиясынын төрагалыгына шайландым. Республика Ата Журт парламенттик фракциясы бул ошол Республика Ата Журт партиянын тизмеси менен шайланып келген. Өзүм берген убадаларын Республика Ата Журт партиясы, ал Республика Ата Журт партиянын убадалары бул Республика партиясынын жана Ата Журт партиясынын программаларын камдап, биз ошонун аткаруунун үстүндө иштедик. Эл менен жолугушууга барганда, мына шайлоонун алдында же болбосо азыркы учурда ошо убадалардын аткарылышын кимден сурашат эми шайлоочулар? Сизденби же Турускуловдонбу? Биз баарыбыздан сураш керек. Мен депутат катары, Республика Ата Журт парламенттик фракциясынын депутаты катары жооп бергенге даярмын. Биздин баардык 28-ден адам мурун мандат алып, кандайдыр бир себептерден мандатын тыштаган кишилер да, шайлана албаган кишилерден да биз баардыгыбыз бир команда болгондон кийин биз баардыгыбыз ошол берген суроолорго жооп беришибиз керек. Биз өз убадаларыбыздын көпчүлүгүн аткардык деп эсептейбиз. Мына элдин баары ага күбө, шайлоочулар күбө. Биз ошол 15 мыйзам деп сунуштаганбыз шайлоонасында. Ошонун дээрлик көпчүлүгү мына кабыл алынып, мына иштеп аткандарын эл көрүп турат. Мына убадалардын көбүн аткардык деп калдыңыз. Биз мынакей Политмер KG деген көз карандысыз сайттан сиздердин убадаларды алсак, 10 чакты барак чыкты да, тизмелери эле. Анан кийин мисалы биз көз карандысыз акыйкат сот системасын түзөбүз деп убада бергенсиздер, аткарылдыбы? Ал өзүңүздөр эсиңиздерде болгондой, бул жана конституциялык реформа болгон. Конституциялык реформада 16 жылы жана дисциплинардык кеңеш түзүлгөн. Ал жерге коом тараптан да өкүлдөр кирсин деген. Мурун соттор өздөрү эле өздөрүнүн жазасын карачу. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештен жана коомдун акада көзөмөлгө сотторду жоопкерчиликке тартууга бир шарт түздүк. Бирок аткарылдыбы, аткарылган жок, кыскача ушуну айтып койсоңуз. Ошо аткарылды, ошо аткарып, биз ошо бир сунуштарыбыздан бири өтүп, конституцияга өзгөрүү киргизип, дисциплинардык совет жөнүндө мыйзам кабыл алынды, конституцияга өзгөрүү кирди, мыйзам түрүндө биз убадабыз аткарылды. Иштесүн бүгүн аны иштегенине 2 жыл болду. Бүгүнкү күндө бардык бийлик бутактар аны иштеткенге аракет кылып атат. Эми ошо адилеттүү сот системасын түздүк, ошого шарт түздүк дегенге коопсуздук иши. Адилеттүү сотко дагы бул багыт катарында. Биз ошол сотторду адилеттиги жок болгондуктан ошонун үстүнөн көзөмөл аны жоопко тарта турган дисциплинардык совет түзүлгөн. Мындан кийин болот. Мындан кийин болот. Бирок мыйзам бул парламент эмне менен өзгөчөлөнөт? Бул ченемдик укуктук базаны түзүш керек. Ошол мыйзамдуу түрдө сотту кантип жоопкерчиликке тартат? Бул ошол нерсе бүгүнкү күндө конституцияга жана ошол конституция негизинде конституциялык мыйзам кабыл алынды. Биз депсиздер, адамдар чиновниктер үчүн эмес, чиновниктер эл үчүн иштеген система түзөбүз депсиздер. Болдубу ушул? Ар бир саясий партия Жогорку Кеңешке шайлангандан кийин, эгерде биз ошондо өкмөттү түзүп, коалициялык көпчүлүккө кирсек, дээрлик көптүгү ишке ашмак. Эгерде сиздер эсиңиздерге салып кетейик, көптөгөн маселелер өз убагында Республика партиясы бийликке келгенде, анын төрагасы Бабанов премьер-министр болуп турганда көптөгөн иштер ошондо башталган. 8 ай болуп иштегенде да ошол өкмөт көптөгөн иштер алиге чейин уланып келаткат. Кийинки өкмөттөрдүн бардыгы ошол ишти күчөтүп, аны улантып келатат. Биз аны болсо кайта камтып, ушул жерден мыйзамдарын кабыл алып, адамдар жетишпей калган нерселерди узартып баратабыз.
Азыр ошо чиновниктер эл үчүн иштеп атабы? Эл үчүн иштеген үчүн биз оппозицияда болуп, биз ошону кайта элге иштесин деген. Сиздердин убада аткарылбай калыптыр да. Биздин убада мүмкүнчүлүк түзүлбөй калды. Биз бийликке келип, эгерде өкмөттү биз жетектесек, биз аны убадабызды толугу менен аткарабыз. Ушунча көп сандагы депутат менен өтүп алып, анан мүмкүнчүлүк түзүлбөдү деп айтуу, мисалы, сиздер үчүн туура эмес болсо керек. Сиздин баамдарыңызда окшойт, бирок менин оюмча 28 депутат менен биз оппозицияда калдык. Бирок оппозиция болсок да, мына өзүңүздөр билесиздер, тиги көзөмөл жүргүзүп, эки комитет аркылуу абдан катуу сын пикирлерге биз өкмөттөрдү кабыл алып келдик. Өкмөттү түзүү үчүн сиз билесиз, коалициялык көпчүлүк түзүш керек. Ал парламенттин көпчүлүгү болуш керек. Анын үчүн 61ден кем эмес депутаттык мандатка ээ болушубуз керек. Сиздер билесиздер, коалициялык көпчүлүк 80 добуш менен кийин түзүлүп жүрдү. Биз 2018-жылы эле гана Республика Ата журт коалицияга кошулду. Ошодон кийин мына ишара өз өкүлдөрүбүздү жөнөтүп, бүгүнкү күндө Республика Ата журт партиясынын мурунку депутаттары өкмөттүн курамына кирип, ошол тармактагы реформаларды эл да көрүп, сиздер да көрүп. Андай болсо ошо жогорку кеңештеги баардык эле фракциялар биздин саныбыз 61ге жетпей калдык, ошон үчүн убадаларды аткарган жокпуз деп айта берсе болот экен да мындан кийин. Бирок ага карабай айтып атпайбы, биз парламенттик оппозиция болуп туруп, көзөмөлгө алып, сиз толугу менен деп атпайсыз. Биз көпчүлүгүн ишке ашырдык деп айтып атабыз. Баардыгын эмес, бирок көпчүлүгүн ишке ашырдык. Мына сиздер убадалардын биринчи эле бетин окуп атам мен азыр. Мынакей экинчи суроо. Сиз окуп атасыз, мен мына шайлоодогу биз берген убадаларды мынтип атайын алып келип. Элдин да эсинде бар да булар. Мынакей 7% кредитке кайтып келебиз. Буну мыйзам аркылуу бекитебиз деген экенсиздер. Туура. Мыйзам түрүндө бул демилгеленген, докладчик депутат Райымкулов болгон, Республика Ата журт фракциясынын депутаттарынын баардыгы демилгечи болуп ошол мыйзамга жазылган. Өкмөткө жогорку кеңештен өкмөт колдобой, ошол убакта биз оппозиция болгондо, ал мыйзам кабыл алынбай калды. Бирок ал атаандаштык кылып биз эсептегенбиз. Ошол эгерде мыйзам кабыл алса, Республика партиясына, Республика Ата журт партиясына кандайдыр бир саясий упайларды алып келет. Бирок биз ал мыйзам кабыл албаса да, ар бир келген өкмөт анын курамына талаптарды коюп отуруп, бүгүнкү күндө ал ага кредиттер берилип атат. Өзүңүз билесиз, биздин талабыбыз менен бүгүнкү күндө 7% эмес, 6% менен да кредиттер бериле баштады. Аны өз убагында оппозициялык аздыктын чогулушунда өз убагында премьер-министр Сооронбай Шарипович дайындалып атканда, азыркы президент Жээнбеков, ал айткан, сиздердин программаңыздар абдан туура, мен аны колдойм, аны 7 эмес 6% менен бергенге шарт түзүндүм. Кийин ал өкмөт келип туруп, бүгүн кайра өндүрүшкө 6%дан кредиттер бериле баштады. Ошондо сиздердин убада аткарылган Аткарылды. Бул иш аракет менен болуш керек да. Убада аткарылды. Азыр мисалы элге барып айтсаңыздар, биз силерге 7%дан кредит берип атабыз, бардыңыздарга десеңиздер, бардыгы эмес, 6%дан 10%га чейин берилет. Бардыгы ошо сиздерге ыраазы болобу эми? Эми кредит бардыгына жетпейт да. Эгерде андай маселени көрсөз, кредит мына көпчүлүк иштөөчүлөргө мына ким кредиттерди алып аткандар, алган кишилерден сурасаңыз жетпейби деп аларды ынанат. 21-кылымдын жибек жолу деген темир жолун куруу жөнүндө мыйзам кабыл алабыз депсиздер, кабыл алындыбы? Мыйзам кабыл алуунун арасында бул сүйлөшүүлөр болгон. Жибек жолу, темир жолу боюнча бул чоң геополитикалык маселе болгондуктан бүгүнкү күндө бардык бийлик бутактар чоң мамлекеттердин ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул маселе бүгүнкү күндө ошол маселе геополитикалык маселе болгондуктан бул маселе азыр ишке аша элек. Бирок ал талаптарды биз ар бир келген өкмөткө, ар бир курулган өкмөткө талаптарды коюп отурабыз. Мыйзам түрүндө болбосо да биз сунуш түрүндө. Экинчиден, бул сиз өзгөчөлүк позициянызды айтып кетиңиз, сиз аткарылбаган нерсе, мен аткарылган нерселерди айтып кетем. Экинчи бетине эле келелик. Мынакей чоң алайда көмүр шахтасын ишке киргизели деп. Жок, сиз туура эмес маалыматтарды алып атасыз. Мына менде колумда турат 15 мыйзам. Биз шайлоонун астында сиздер мындай убада берген эмессиздер, э? Сиздер угуп койсоңуз, мен сиздерге айтып кетейин. 15 мыйзамды биз мына атайын элге убада берип 15 мыйзамды алып келатабыз. 15 мыйзам боюнча биз дээрлик көпчүлүгүн алып келдик. Биз артыкчылыкты жок кылабыз дегенбиз. Депутаттагы артыкчылыктарды жок кылабыз дейбиз. Бүгүнкү күндө жардамчыларды да, унааларды да жок кылсын деп түйүнө ошол мына жерде бир салгылашуу болуп, аягына чейин жеткен жок, бирок биз ошол унааларды да жардамчыларды алып салдык. Анын эсебинен бүгүн 200 миллион сомго ашыгыраак бюджетке үнөм болуп кирди. Адан тышкары, жана ага чейин мен сизге айтып кеттим.
региондорду өнүктүрүү боюнча мыйзамды кабыл аласыз. Региондорду өнүктүрүү боюнча биз 3 жылда ошону кабыл алып, бүгүнкү күндө жерлерде ким жаңы ишканаларды ачса, аларга 5 түр салыктан бошотулат. Бул Республика Ата журт фракциясынын демилгеси менен өкмөт менен биргеликте кабыл алынган мыйзам болуп турат. Мына өнүккөн аймактар Бай өлкө деген бул мыйзам биздики. Адан тышкары жанагы мен айтып кеттим, жардым артыкчыларды жок кылууга. Экинчиден, биз адан тышкары инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү боюнча, инвестиция жанагы ипотекаларды тартуу боюнча, ипотеканы сиз билесиз, өз убагында Республика партиясы баштаган, бул дагы эле убада алып келип, биз мына ушул убакта дагы төмөндөттүк. Бүгүнкү күндө ипотека өз убагында Республика партиясы 9%-дан 10%-дан берилет дегенде, ошол убакта да мына сиздей адамдар сын пикирге кабыл алып, терс ойдо болгондо да бүгүнкү күндө жашоо көрсөтөт. Ал 6%-га төмөндөдү. 6%-дан 10%-га чейин бүгүнкү күндө эл алып атат. Ошол алган кишилердин эсебин алып көрсөңүз, бул миңдеген адамдар бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта болгон. Бирок Мирлан мырза жана эртеден бери сиз айтып аткандардын баары аткарылган убада. Бирок мен эртеден бери мен сурап аткан суроолордун көпчүлүгү аткарылган жок болуп атпайбы? Мисалы, мынакей сиздер убада берген экенсиздер, электр энергиянын тарифин жогорулатпайбыз деп убада берген экенсиздер. Бирок мисалы азыркы учурда жылытуу үчүн колдонуучу электр энергиянын баасы канча сом? Сиз Республика партиясын сурап атасызбы же Республика Ата журт партиясы? Республика Ата журт. Сиздер ошондой болуп келгенсиздер. 2010-жылы сиз айтып аткан убада бул 2010-жылы Республика партиясы убада берген. Электроэнергия по себестоимости, өз наркы менен кымбаттабайт деген маселени айткан. Республика партиясы 2012-жылы парламент өкмөттүн жетекчилигине келгенден кийин 1 тыйынга кымбаттаган эмес. Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрөсүздөр, Республика Ата журт парламенттик фракциясы атайын отурумдарды отургузуп, бүгүнкү күндө төмөндөтүүнү да сунуштап атат. Жанагы мына эл менен биз жолуп келип атабыз, 77 тыйын, 1 сом 60 тыйын, 2 сом 66 тыйын дегенде биз бир тарифке алып келгиле. Эл үчүн жана 700 киловаттты көбөйтүп, жалпы тариф 1 сом болсун деп туруп, мына элдин талабында айтып атабыз. Киловатты же 700гө көтөргүлө, же болсо жалпы тариф 1 сом болсун. Эми ошол сиздердин талаптар качан аткарылат? Талаптарга мына Боронов мырза, өкмөт бүгүнкү күндө иш топторду түзүп, жакында алып келебиз деген маселени коюп атат. Сиздин оюңузча мына парламентте кайсыл партия өзүнүн шайлоо алдындагы убадаларын көбүрөөк аткарды деп ойлойсуз? Мисалы, сиз башка партияларга да көз жүгүртөсүздөр да ушул жерде иштеп атат. Мен башка партияларга сын пикирди аз айтуудан алысмын, бирок Республика Ата журт партиясы башкаларга караганда убадаларын аны бир эле мен эмес, дагы ошо сиз айткан бейрасмий массалык маалымат каражаттар айтып атат, өзүнүн убадаларын көпчүлүгүн Республика Ата журт парламенттик фракциясы аткарды деп атат. Адан тышкары мен ойлойм, шайлоочулар өздөрү шайлоого келгенде ар бир ошол парламенттик фракциядан сурап алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө ошол эле сиз айткан Политмер сайтта Республика Ата журт менен СДПК партиясы өзүнүн убадаларын көпчүлүгүн аткарды деп отурат, башкаларга салыштырганда. Эми мына келечектеги шайлоо алдыдагы ошол жогорку кеңештин кийинки чакырылышы тууралуу да кеп кылсак, мисалы ушул сыяктуу баягы бизге депутаттардын саны жетпей калды, бизге баягы өкмөт убадабызды аткарбай койду, өкмөт биздин тапшырмаларды аткарбай койду деген сөздөргө алып келбеш үчүн мындай бир эффективдүү убадаларды аткара турган парламент келиш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз азыртадан? Биз ошон үчүн биз шайлоочулардан суранабыз. Бизге добушуңуздарды көбүрөөк берип шайлоолордо. Мына бизге мисал бар. 2012-жылы республика. Сиз азыр үгүт жүргүзө албайсыз? Жок, мен азыр мага тоскоолдук да жок да мыйзам боюнча. Мен сурансам болот да. Кандай шартта деп сиз сурап атасыз? Сиз бизге эмес, мыкты саясий партияларга десеңиз болот да. Мен аны мен укугумда. Туурабы? Же сиз азыр адан чочуп отурасызбы? Же бирөөнүн заказын аткарып отурасызбы? Мен ошон үчүн ачык айтып беришим керек да. Сиз сурадыңыз. Ал үчүн бул убадаларды аткарыш үчүн толугу менен Республика партиясына добуш бериш керек. 2012-жылы биз өкмөттүн жетекчилигине келгенде дээрлик бүгүнкү күндө экономикалык шарттарга астыга чыккан программалар бүгүнкү чейин иштеп атат. Мына коопсуздук шаарды айтып кетейик. Республика партиясы бийликтен кеткенден кийин, өкмөттөн кийин ал 5 жыл ишке ашкан эмес. Бүгүнкү күндө мына ашып, ал Республика Ата журт парламент фракциясынын көпчүлүктөгөн эме фракциянын отурумдары, мына президент колдоп,
кийин коомдун баары колдоп бүгүн 5 миллиард каражатты төлөп өкмөт иштете баштады. Ага биздин салымыбыз да бар. Анын башаты мына Республика партиясынын демилгеси болчу жана иши болчу. Бүгүнкү күндө ал иштеп баштады. Жанагы ипотека, агрокредиттер көптөгөн маселе иштеп. Эгерде бизге добуш берсе, эгерде биз көбүрөөк добушка ээ болуп, өкмөттү биз өз кура ала турган болсо, дээрлик баарын аткарганга бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок ага карабай, биз эгерде ал добуштарга ээ болбой, 28 депутатыбыз менен аздык болуп, бирок ага карабай, бүгүнкү күндө ошол эле сиз айткан ресурс айтып атат, дээрлик көпчүлүк убадасын Республика Ата журт фракциясы аткарды. Бирок ошо мени шайлагыла, мени тандагыла, мени дайындагыла деген ушул позициядан кайтып Кыргызстандагы саясатчылар бул биринчи кезекте ошол эрежелерди түздөп, системаны түздөп алса болбойбу? Маселе мыйзамда эмес, маселе мыйзамды аткарышында. Бүгүндө бизде 3000ден ашуун мыйзам бар. Ар кандай эрежелер жазылган. Дайыма биз оңдоп келебиз. Биз талабыбыз ошол мыйзамды так аткаруу жана ошо мыйзам менен жашоо. Бүгүн мыйзамсыз, мыйзамды так аткарбагандыктан көп нерселер ишке ашпай калып атат. Шайлоо мыйзамына дагы өзгөрүүлөрдү киргизсек, мисалы ошол туура адамдарды, туура партия эмес, эң мындай туура, дурус саясатчыларды алып келет элек деген дагы сунуштар айтылып атат да. Анын ичинде жана преференциалдык шайлоо системасы, ошондой эле жанагы босого пайыздарды төмөндөтүү деген сунуштар болуп атат. Ушундай өзгөртүүлөрдү жасоодо азыр мындай парламенттин мүмкүнчүлүгү барбы? Парламенттин мүмкүнчүлүгү бар. Мына өзүңүздөр билгендей, 5 депутат, ал жерде биз партиялап бөлүшкөн жокпуз. Анткени жана сиз айткан жышан бул жаңы адамдарды саясий конкуренцияны алып келүү максатында биз 5 фракциянын өкүлү, мен, Исхак Масалиев, Наталья Никитенко, Дастан Бекешев, Жанар Акаев болуп, шайлоо босогосун 5%га төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап, жаңы жылдын ноябрдын аягында биз киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө ал комитеттин карамагында жакында карап баштайбыз. Эмне себептен биз ал мыйзам долбоорун сунуштадык? Өзүңүздөр билгендей, мурун 7% менен өткөндө эл көптөгөн критикага ээ болгон парламент. Парламентти 30-40%га тегерегинде добушка ээ болгон, шайлоого катышкан шайлоочулар ушуну шайлады депчи. Кийин 9% болгондон кийин өз убагында алып атканда биз өзүбүздө ошо демилгелеп партиялар мына 200ден ашык бир эволюциялык жол эмес, мындай искусственный жол менен аларды бир чоңойто келек дегенден кийин 2017-жылы шайлоонун жыйынтыктары бизге көрсөттү. 2017ден кийин тарых көрсөттү. Партиялар али өзүнүн маданияты, тарыхы бекемделе экен. Ошол себептен бизге саясий конкуренция керек экен. Саясий арена монополизацияга кетип бараткандыктан саясий аренага бизге конкуренция керек экен деп шайлоо босогосун төмөндөтүп баштадык. Көп партия келсин, жаңы адамдар келсин, жаңы саясий күчтөр келсин. Ошол саясий конкуренциянын ичинде жакшы программалар, жакшы жышаандар чыга баштайт деген бир ойдо. Бирок эми ошону менен бирге жанагы 7%ге түшүрөлү деген дагы депутаттык топ чыкты. Азыр мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. 5 эмес 7 болуп калса эмне болот? 7 болуп калса да бул 9 эмес. Эгерде 7 кабыл алса да бул саясий конкуренция. Бул мурункудай жогорку кеңеш кайта камтылат. Саясий партиялардын саны менен да. Бул дагы эле ошол 5 же 6 саясий партия, адан кем эмес партиялар дагы эле жогорку кеңештин алкагына келет. Эгерде 5% болсо, ал саясий конкуренцияны дагы көбөйтөт эле, дагы башка саясий күчтөрдү парламентке киргизе турган бир шарт түзөт эле. Бирок анын бардыгын добуш менен парламенттин ичинде чечилет деп ишенебиз. Ал эми партияларга жанагындай дүңүнөн эмес, партиялык тизмелерге ошол ар бир адамга шайлоо мүмкүнчүлүгүн берген жанагындай преференциалдык шайлоо системасын эмне үчүн парламенттин ичинде көп колдобой атышат депутаттар? Мен колдоочулардын бири, колдоочу катары мен сизге айтып берейин. Колдобой жатат деп айта албайм. Бүгүнкү күндө парламенттин кароосуна ал келиш керек. Мыйзам долбоору жазылып ал деле комитетте. Эгерде парламенттин кароосуна келгенде кээ бир көпчүлүк өзүнө ишенген, элдин ишеничине ээ болгондор адан коркпойт ал мыйзамдан. Ал мыйзам мүмкүнчүлүк түзөт. Ким элдин добушуна ээ болсо, кайсы талапкер, ошого эл мандат ыйгарат. Аны бир саясий партиялардын лидерлери эмес, көмүскөдө сүйлөшүп алган адамдар эмес, аны шайлоочу өзүнүн депутатын тандай турган бир шарт түзө турган мыйзам долбоору болот.
парламентте ушул учурда жанагы дагы бир шайлоонун маселеси бул добуштарды сатып алуу. Ушул тууралуу дагы партиялар ойлонуп атабы же мисалы сиздер үчүн, республика үчүн добушту сатып алуу ыңгайлуубу? Сатып алуу бул ыңгайлуу эмес. Бул добушту сатып алуу да бир чоң маселе, чоң проблема. Жана административдик ресурс бул чоң проблема. Өзүңүздөр билесиздер, 2018 жылы өзгөртүүлөр кирди мыйзамга, шайлоо мыйзамдарына. Анын ичине пакет деп киргенде ал жерде сатып алуу боюнча да күчөтүлдү жоопкерчилик. Бул 16 жылы да бир сыйра каралган, 18 жылы да каралды. Ал жерде сатып алуу боюнча да мыйзамдарга өзгөртүү кирип, ал жоопкерчилик күчөтүлдү. Жана административдик ресурсту колдонуу боюнча кимди ким колдонсо жоопкерчилик кандай тартипте тартылат жана кандай шарттар түзүлөт деп туруп, ал боюнча да өзгөртүүлөр 18 жылы кирди. Ар бир өткөн шайлоодон кийин атайын аналитикалык материалдарды көтөрүп, элдердин маселелерин баарын тактап, биз өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Мыйзам бул догма эмес, бул дайыма ошол кандай бир проблематика чыккандан кийин өзгөртүп турушубуз керек. Ошол себептен эгерде мурун 3 күн мурун шайлоо күнүнүн астында шайлоочулар биз өздөрүбүздү таппай калдык, аларды ар бир өрөөндөргө каттап салды деген маселе болгондуктан бүгүнкү күндө биздин сунуш менен шайлоо тилкеде 7 күн мурун шайлоо тизмеси аныкталып, элге жарыяланып чыгат. Бул сунуштардын бири. Андан тышкары көптөгөн сунуштар кирди. Бул дагы эле техникалык регламент сыяктуу. Мониторлор кандай турат, урналар кандай турат. Анткени ар бир шайлоодо кандай бир ыкмалар менен ошол жана сатып алуунун жолу, мажбурлоо, административдик ресурс менен колдонуу дегендерди биз ошолорго бөгөт коюу боюнча адеп кабыл алып атабыз. Мына жаңы проблематика чыкты. Бул шайлоонун жана биометрикалык менен эмнени жок кылдык биз? Аны тиги акимияттардын ичинде, мектептердин ичинде, шайлоо тилкелеринин ичинде протоколдорду тиги жетекчилер эле оңдоп эле шайлоолорду өткүзүп алчу. Аны биометрикалык маалыматтарды чогултуп, эл биометрикалык маалымат менен берүү менен шайлоого барса, бүгүнкү күндө ал шартты түзгөндөн кийин маселе көчөгө чыгып кетти. Ал акимияттардын ичинен, тилкелердин ичинен сыртка чыгып, бүгүнкү күндө ким сыртына мажбурлап атса, ошол добушка ээ болуп атат. Ошо менен күрөш баштап, бүгүнкү күндө биз дагы жаңы проблематиканы көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө көп каттоо, жаңы каттоолор, жергиликтүү шайлоолордо бүгүнкү күндө биз Ош шаарын, Токмок шаарын, Каракол шаарын кечүүнүн статистиканы алдык. 1 январдан 11 февралга чейин мына Ош шаарында 36 миңден ашык шайлоочуну каттап коюшту, жакынкы айылдардан. Токмок шаарында бул 7 миңге жакын шайлоочуларды жергиликтүү жанда жашаган айылдардан алып келип, ошол шаарга каттап атат. Каракол шаарында 3 миңге жакын шайлоочуларды жакынкы айылдардан алып келип катташып атат. Бул түпкү конституциялык, мыйзамдык ошол жергиликтүү шаардыктардын укугун тебелеп тепселөө болуп. Бирок мыйзамдуу жүрүштөр. Бул концепциясын жана мыйзамдын рухун бускан жолдор болуп эсептелет. Бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгара турган маселелер болуп туулуп калышы мүмкүн. Алдыдагы ошол күрөш абдан эле күчтүү болот көрүнөт. Мына МТден эле сезилип атат. Сиздердин партия мындан кийин ким менен өнөктөшүп шайлоого барышы ыктымал кийинки жогорку кеңешке аттанганда? Республика партиясы, өзүңүздөр билесиздер, тилекке каршы бул конституциядан да мүмкүнчүлүк жок экен. Эгерде кандайдыр бир конституциялык бир мүмкүнчүлүктөр болгондон кийин, бир убакыт өткөндөн кийин биз карашыбыз керек экен. Мындай маселе Турцияда да болгон. Өздөрүнүн босогосун 10% кылгандан кийин көптөгөн шайлоочулар жана босогон жанына чейин добуш алып калган партиялар парламентке өтпөй калып, көптөгөн шайлоочулар өздөрүнүн өкүлдөрүн көрбөй калган парламентте. Ошол себептен Турцияда 2018 жылы конституциялык мыйзам кабыл алган. Блоктор жана союздарды түзүү боюнча саясий күчтөрдүн. Бизде тилекке каршы конституцияда да мыйзамда да андай мүмкүнчүлүк жок. Биз аны конституцияны өзгөртүш керек үчүн бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Адан тышкары бирок башка жолдор менен бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Республика партиясы бүгүнкү күндө бардык ушул мамлекеттин келечегин астына койгон ой пикир саналаш конструктивдүү күчтөр менен диалогго ачык. Эң башкысы биз ушу элдин мүдө талабын ушу парламенттик трибунадан эч кимден тайманбастан өзүнүн эгемендүү бийлик бутага катары саясатын жүргүзгөн күчтөр менен башка бир партиялар же күчтөр менен кошулушуңуздар мүмкүн экен да? Мүмкүн, ачык мүмкүн. Бирок Республика партиясы өзүнүн парламенттик шайлоого, мына бүгүнкү күндө
кээ бир шаарларга биз жергиликтүү шайлоого дайындап баратабыз. Сүйлөшүүлөр жүрүп атабы ошол кошулуулар, келечектеги мындай өнөктөшүүлөр тууралуу? Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр ачык, кандайдыр бир деңгээлде де мындай диалог бар ар кандай күчтөр менен. Маегиңизге рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусуна биз бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты, Республика партиясынын лидери Мирлан Жээнчороевду чакырып маектештик. Саламатта калыңыздар. Ар дайым элдин коомдун сынындабыз. Иш жүзүндө мындай көрүнбөгөндөй болот. Дагы биздин бюджетке болчойгон бир зыяндарды келтирип атат. Коомчулук тажагандай сезилет да.